Коронавирустан улам дүйнөдө түзүлгөн кырдаалга абай сала турган болсок, илдет 5 миллиондон ашуун адамдан катталып, оорудан 300 миңден ашык киши көз жумду. COVID-19дан эң көп жапа чеккен мамлекеттердин саппашында АКШ, Россия, Бразилия, Испания, Италия өлкөлөрү турат. COVID-19 илдетин жуктуруп алууда алдыңкы ондуктан орун алган өлкөлөрдө коркунучтуу вирустан миңдеген адамдар көз жумду. Америка Кошмо Штаттары 96329, Бразилия 21116, Россия 3249, Улуу Британия 36393, Испания 28628, Италия 32616, Германия 8352, Түркия 4276, Франция 28289 адам илдеттин курмандыгы болду. Ал эми коңшу өлкөлөрдө да кырдаал жакшы эмес. Алсак, Тажикстанда оору жуктургандардын саны 2,5 миңден ашты. Көз жумгандарда жок эмес. Коңшу Казакстанда 35 адам вирустан көз жумду. Жалпы инфекция жуктуруп алгандардын саны 7597-ни түзөт. Азыркы тапта бул мамлекетте киргизилген чектөөлөр жумшартыла баштады. Орусия тууралуу айта турган болсок, вирус жуктурган мамлекеттердин саны боюнча 3-орунда турат. Өлкөдө илдеттен каза болгондордун саны 3 миңге чукул. Жалпы вирус жуктурган жарандардын саны 300 миңден ашты. Бразилияда абал туруктуу эмес. Аталган өлкөдө бир күндө эле 20 миңден ашуун адам вируска чалдыкты. Бир күндө илдеттен 1179 адам көз жумду. Бул оору алгач катталгандан берки эң чоң көрсөткүч. 210 миллиондой калкы бар Бразилия коронавируска чалдыккандардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки 2-орунга чыкты. Өткөн суткада Туркияда 27 адам көз жумду. Жалпысынан 4276 адам илдеттин курмандыгы болду. Ал эми жалпы вируска чалдыккандардын саны 154500. Кечээ күнү инфекцияны дагы 952 адам жуктуруп алды. Бул Туркияда 25 марттан бери жаңы катталган коронавирус ооруларынын эң төмөнкү көрсөткүчү экенин аталган мамлекеттин саламаттык сактоо министри Фахреттин Хожа билдирди. Кытайдын Хубей провинциясынан чыккан коронавирус кулачын кенен жайды. Ал дүйнөнүн 120 мамлекетинде катталып отурат. Бүгүнкү күндө аны миллиондогон адамдар жуктуруп алды. Азыркы тапта эң оор кырдаал Бразилия өлкөсүндө байкалууда. Ал эми Орто Азия мамлекеттеринен Тажикстанда абал туруктуу эмес. Эпидемиологдордун маалыматына таянсак, дүйнө жүзү боюнча өлүм 3,5% түздү. Ал арада вируска байланыштуу толкундануу жана дүрбөлөң эл арасында дагы да болуп жатат. Мындай кырдаал дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринин казынасына зыянын тийгизип отурат. Мындан сырткары туризм тармагы зыян тартты. Ири эл аралык форумдар жана спорттук мелдештер үзгүлтүүгө учурады.